Ассаламу алейкум, каналыма кош келдиңиз. Сиздер менен мен Айсулуу амандашып турганыма кубанычтамын. Бүгүн ичеги карындан тамак жасап, сиздер менен бөлүшөйүн деп турам. Алгач эле карындарды таза жууп, казанга салып кайнатып алабыз. Суусун толтуруп куябыз. Туз салып, суусу тартылгыча, жумшак болгуча кайнатып бышырып алабыз. Ичеги карындар бышты. Казанга майды куюп, алгач карындарды жакшылап кызартып кууруйбуз. Куурулган соң чоң пияздан салып кууруйбуз. Пияз канча көп болсо, ичеги карындын ошончолук жыты чыкпай жакшы болот. Кара мурч жана томат пастасын салып дагы кууруйбуз. Ичеги карындар жакшы бышып калганда картошканы салып, дагы картошка бышканча кууруп алабыз. Картошкалар бышып калды, татымына жараша туз салып, бир аз суудан куюп, демдеп коебуз. Жуп-жумшак болуп бышып чыгат. Рецепт жаккан болсо, лайк, комментарий калтырып коюңуз. Бул мен үчүн өтө жагымдуу болот. Жана каналыма каттала элек болсоңуз, подписаться кнопкасын басып коюңуз. Тамагыңыздар даамдуу болсун.